Саламатсыңар балдар. Бүгін кезектегі математика сабағын баштасақ. Бұл сабақта силер менен биргеликте мисал маселе иштейбиз. Сабагыбызды баштаардан алдын бизге керектүү курал-жарактарыбызды алып алсак. Бизге сызгыч, циркуль, карандаш, өчүргүч, ручка жана дептер китебибиз керектелинет. Анда эмесе мисалдарды иштейбиз. 132 мисал. Радиусу 2 см 3 мм болгон тегерексиз. Анын теңин кызылга, калганын көккө буё. Теңин кантип аныктадың? Деп бизден сурап жатат. Радиусун билебиз, борбордон бир айлананын бир жагына чейин радиус деп аталат. Ал эми диаметр айлананын бир жагынан баштап экинчи жагына чейин борбордон өтөт. Радиусу 2 см 3 мм болгон тегерексиз абыз, ошондо анын диаметри 4 см 6 мм болуп калат. Ошону сурап жатат бизден. Силер кантип теңини бөлүп алдыңар деп ошол суроого жооп беребиз. 133 иш. Жагы 3 см болгон ABCD квадрат сызып, периметрин аныкта. Квадрат сызып, аны ABCD тамгалары менен белгилейбиз дагы. Периметрин табабыз. Периметрин кантип тапсак болот? Ошону жазып чыгарабыз. 134 иш. Кесиндилерди чене. Айырмасын тап. Бизге эки кесинди берилген, ошол кесиндилерди сызгычтын жардамы менен ченеп жазабыз. Кайсы бири кичине, кайсы бири чоң экенин далилдейбиз. 135 иш. Маселе чыгаруу экен. Жемиш багынан 58 кг чие жана 28 кг алча теришкен. Маселеге кандай суроо койсок болот? Жана канча суроо коебуз? Маселеде бардыгы болуп, жемиш канча терилген деген суроо койсок болот жана алча чиеден канча килограммга аз дегени. Өзүңөр ойлонуп суроо коесуңар дагы жообуну чыгарасыңар. Сурооңорго жооп табасыңар. 136 иште муну көбөйтүүнү жана бөлүүлөрдү чыгарабыз. 137 иш. Кесиндини чене, анын узундугун дециметр, сантиметр, миллиметр менен жаз. Кесиндини ченейбиз дагы, анда канча сантиметр, дециметр, миллиметр бар экенини жазабыз. 138 иш. А. 1 дециметр 10 сантиметрге барабар болсо, 5 дециметрде канча сантиметр болот? Муну кошуу амалы менен чыгарып көрөбүз. Кийинкиси 1 сантиметр 10 миллиметрге барабар. 3 сантиметр 8 миллиметр канча миллиметр болот? Канча миллиметр болот, балдар, ойлонуп жазабыз. Үйгө тапшырма 139 жана 140 иштер. 139 иште китепти карап, бош квадраттарга кайсы санды койсок барабар болот? Ошону жазабыз дептерибизге. Жана 140 иште мамыча түрүндө иштеп чыгарасыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла балдар.